Так, Сокулук району, Мельничный 6. Бұл болса трасса. Трассадан примерно 250 метр болады екен. Напротив больницы, главная больница Сокулук. Ушыл жерде үй сатылады туғандар. Азыр полный обзор көрсетіп берем. Бұл жерде готовый магазин бар екен. Мынаки мұны уже сіздерге под бизнес қылып эле магазинді ачып алып иштетсеңиздер болот. Жеңелерге. Бияқта въезд бар машинеге, аны içten көрсетіп беребиз. Мельничный 6, полный огороженный дом. Бияқта евро забор менен жабылган экен. Двор мондай кенен. Азыр могу уна жак турганды да көрсөтүп берем. Бул жерден киргенде огород жагы бар. Суу бар, трехфазка. Газ чанында бар экен, койдуруп алсаңыздар болот. Кирпичный дом тугандар. Сонак огород бар экен. Бул жерде сарай бар экен. Сарайга болсо мал баксаңыздар болот. Ичин көрсөтүп берели. Бул сарайга чөп ташыйын десеңиздер, мына бул эшик менен жанакы уна турган жерден кирсеңиздер болот экен. Биякта мал сарай. И бияктан чыкканда бул жанагы уна турган жер. Так, өзүңүздөр көргөндөй, дом рассчитан на мансард. Муну мансардты бүтүрүп алсаңыздар болот. Бул жерден киргенде сразу кафелденген, сол жагы кухня. Печкасы бар. Бул жагы болсо санузел. Биягы болсо гостиная деп койсок болот. Ушул мебелдердин баарын байке таштап кетем дейт. Эң негизгиси трехфазкасы бар экен. Бияк сабак окуган жерге балаларга сабак окуп. Кызыл китеби менен тугандар үй өтө жакшы үй экен. Бул жерде спальня, мебелдер менен. И бул жагында дагы бир спальня. Үй болсо 6 соток тугандар. Баасы болсо $85,000. Содалашуу жолдору бар. Үй ээсинин номерларын таштап коебуз. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, содалашып аласыздар. Бул мынаки магазиндин ичи. Биякта эшик бар. И полноценный дүкөн ачсаңыздар болот. Бул жерде жанакы мен көрсөткөн уна турган жер. Уна турган жерде биякта навес бар. Өзүнчө въезд. И жанакы мал сарайга чөп жем ташыйын десеңиздер, ошондон кирсеңиздер болот.